Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин сабагыбыз кыргыз адабияты сабагы туурасында болмокчу. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбызда Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылык жолу туурасында жана Алыкулдун ырларынын негизги идеясы жана ырлары туурасында таанышмакчыбыз. Бүгүнкү сабактын максаты окуучулар Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылык жолу туурасында маалымат ала алышат жана ырлары менен таанышып, негизги идеясын, мазмунун түшүнүшөт. Окуучулар аң сезимдүүлүккө, адептүүлүккө тарбиялана алышат. Алыкул Осмонов 1915-жылы туулуп, 1945-жылы дүйнөдөн кайткан. Кыргыз адабиятынын классик акыны Алыкул Осмонов 1915-жылы 21 мартта Панфилов районундагы Каптал-Арык айылында кедейдин үй бүлөсүндө туулган. Ал жаш кезинен эле ата-энесинен ажырап, жетимдиктин азабында, турмуштун кыйынчылыктарында башынан өткөрөт. Ата-энеси Осмон менен Алтын колунда жок карапайым адамдардан болот. Кайгылуу турмуш болочоктогу акын үчүн эрте эле башталып, ымыркай кезинде апасынан, жашы 3кө келгенде атасынан ажырайт. Ошентип эки бир тууганы менен бирге бараар жери жок жетимге айланат. Жарытылуу кийимге, курсак тойгузган тамакка жетпей, суукта калган күндөрүндө тагдырдын дагы бир соккусуна кабылып, кургак учук оорусу жабышат. Бой жетпей азапка тумчуккан Алыкулга 1925-жылы гана баш калкалоочу жай табылат. Туугандары аны Токмоктогу балдар үйүнө тапшырышат. Балдар үйү 1925-жылы шаардагы Фрунзе балдар үйүнө кабыл алынат. Бир аздан кийин эле ал балдар үйү Токмок шаарына көчүрүлөт. 1925-жылдан 1928-жылдарга чейин балдар үйүндө тарбияланат. Алыкул Осмонов Көл толкуну, Мезгил жана Алыкул китептери. Мына ушул жерде адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр да жазып көрөт. 14 жашында Фрунзедеги педагогикалык техникумга кирип, анын алдындагы адабий ийримине катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат. 1930-жылы Сабаттуу бол газетасынын сентябрь айындагы санында биринчи жолу Кызыл жүк деген ыры басылып, адабий тушоосу кесилет. Ушундан баштап, анын ырлары газета-журналдарга үзбөй жарыяланат. 1933-жылы техникумду бүткөргөндөн тартып, ал биротоло чыгармачылыктын артынан түшөт. Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуйт. Билимин, тажрыйбасын тереңдетет. Алыкул Осмонов 1935-жылдан 1950-жылдары аралыгында ондон ашык ыр китептердин ээси болот. Таңдагы ырлар Жылдыздуу жаштык, Чолпонстан, Махабат, Жаңы ырлар, Менин жерим ырдын жери деген жыйнактары жарык көрөт. Ырлары Мойдом аттуу ырлар жыйнагы. Бул китеби 1950-жылы Москвада орус тилинде басылып чыгат. Бул китеп жалпы союздук окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынып, акындын атагын алыска таратат. Акындын ашыгы айдай. Алыкул Осмонов үйлөнгөнгө чейин жашоосунда бардыгынан жогору коюп, чын дилинен махабатын арнаган кыз болгон. Бул айдай. Акын аны күндөлүгүнө сүйүү ырларында А деген тамга менен жазып, алгачкы жолу сүйгөн айымы катары белгилеп, экөөнүн чогуу өткөргөн күндөрүн өмүрүндөгү эң бактылуу мезгил катары эсептеген.
Замандаштары анын жүрөгүн алган кыздын чыныгы ысымы Айдай Жигиталиева экендигин айтышат. Акындын күндөлүгүнө баам салсак, акын сүйүктүүсү менен 1937 жылдын башталышын, жаңы жылды чогуу тосконун жазган. Бирок экөөнүн махабаты көпкө узабай 1938 жылы май айында ашыктар бири-биринен кол үзөт. Акын ажырашуунун чыныгы себебин өзү да билген эмес. Экөөнүн эки ача жолго түшкөнү тууралуу көп түркүн божомол кептер айтылат. Алардын бирине караганда, ошол кездеги каада салтка ылайык Айдайды ата-энеси башка бирөөгө кудалап беришкен экен. Алардын көңүлүн кыя албай, башканын колун кармаган жаш кыз төрөттөн кийин көз жумат. Алыкул күйүттүн ыр жана иш менен басууну чечип, күн-түн дебей ыр жазып, аны менен бирге белгилүү Жолборс терисин жамынган баатыр поэмасын которууга катуу киришет. Бактысыз үй бүлө. Алыкул Осмонов жубайы Зейнеп Сооронбаева менен 1940 жылы таанышат. Акын Москва театралдык институтун бүтүргөн жаш кыз менен жолуккан алгачкы күнү эле баш кошууну сунушун билдирет. Экөө кыз жигит катары бир аз сүйлөшүп жүргөн соң, 1941 жылы жазуучулардын баарын чакырып, чоң той берет. Чогуу түтүн булатып баштайт. Чыныгы интеллигенттик үй бүлө болгон жубайлар чыгармачылыкка шердене киришет. Алыкулдун калеми токтобой, ал эми Зейнеп театр таануу ишине аралашып, кыргыз сахналарында коюлуп жаткан спектакльдерге рецензия жазып, басма сөз каражаттарына жарыялай баштайт. Бирок кандуу согуш, убагына туш келген үй бүлөлүк жашоонун боосу бек болбойт. Экөөнүн ортосундагы пикир келишпестиктер чогуу жашаганына 1 жыл болгондон кийин чыга баштайт. Буга акындын түнт мүнөзү жана кызганчаактыгы себеп болгондугу айтылып келет. Жубайы жумушунан улам убактысынын көбүн театрда өткөргөндүгү абалды ого бетер курчутат. Качан гана үй бүлө толукталып, кыздуу болушкандан кийин гана үйгө аз да болсо жылуулук кирет. Кубанычы койнуна батпаган акындын башы төрөтканадан чыкпай, чүрпөсүнө жыпар деген ысымды коет. Тилекке каршы, экөөнүн кубанычы узакка созулбайт. Төрөт үйүндө суукка урунган бөбөк 15 гана күн жашаган соң чарчап калат. Анын өлүмү Алыкулга өтө чоң сокку болуп, бир топ убакыт колуна калем албайт. Эми гана өз нугуна түшкөн үй бүлөдөгү ынтымак кайрадан урай баштайт. Күн алыс кайым айтышып, уруша берип, акыры 1943 жылы ажырашууга аргасыз болушат. Дартынан айыга албаган акын Алыкулга жаштайынан жабышкан кургагучук, аны аксатып, бир топ запкы жедирет. Бул оору бир гана турмушуна эмес, чыгармачылыгына да терс таасирин тийгизген экен. Мындан улам акындын эмгектеринин көп бөлүгүн өлүм жана тирүүлүк жөнүндө ырлары түзгөн. Алыкул Осмонов көп жылдар бою өлкөдөгү оорукана, санаторийлерди кыдырып, айыгууга катуу аракет кылат. Бирок тилекке каршы дарт 1950 жылдын кышы менен кошо күчөй баштайт. Ичээр суусу аяктап баратканын сезгендей акыркы жолу көл жээгине барып келген соң, Фрунзе шаарындагы үйүндө 12 декабрда ызгардуу суук күнүндө жашоо менен кош айтышат. Алыкул Осмоновдун ырлары менен тааныша кетели балдар. Анда эмесе
ата журттары. Жылуу кийин, жолуң кыйын үшөрсүң, кышта катуу бороон улуп кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Түндөр жаман, кырсык салып кетпесин, наалат келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, ис карайын, токтой турчу ата журт. Жазда башка, жел тийбесин абайла, көпкө турбас мобул турган сур булут, бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруйун ата журт. Алыкул Осмонов. Алыкул Осмонов токмокту артта калтырып, жогорку окуу жайга тапшыруу үчүн Фрунзе шаарына келет. Борбор калаада замандын эң маанилүү окуу жайы болгон педагогикалык техникумга тапшырат. Бул жерде Райкан Шүкүрбеков, Мидин Алыбаев сыяктуу шыктуу, таланттуу жаштар менен бирге окугандыгы анын чыгармачылыгына дагы абдан чоң таасирин арттырат. Бирок күн түн дебей жазган ырларын курдаштарына көрсөткөндөн тартынат. Анткени эмгектеринин көбү Алыкулдун ата-энесине болгон кусалыгы, оор турмушу тууралуу жазылган болот. Бар бололу, түгөнбөйлү курдаштар, узак болсун бул сапар, кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Менин күнүм өлбөсүнө түңүлбөйт, толкун урса тайызына сүрүлбөйт, тирүүлүктө жоктугуна жол бербей, жер түбүндө чирисе да бузулбайт. Алыкул Осмонов. Алыкул Осмоновдун поэзия казынасынан ырас өмүр, кандай кыска, кандай аз, тагдыр ошол өлчөмүнөн көп кылбас, бирок чиркин аздыгына мейли эле, анын октой тездигине кататпаш. Токто чөмүр, токтой тур, көзүң чуңкур, өңүң кансыз сары сур, тил албассың, жоголо бер, кете бер, сенден күчтүү, сенден өжөр бул учур. Бар болгула, түгөнбөйлү курдаштар, узак болсун бул сапар, кылым бүтүп дүйнөдө жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Кеткен кетти, өткөн өттү бирдеймин, кечтим дайра агымынын миңдейин, кемибеген кенчекен го тирүүлүк, кенч дебесем, анан аны не дейин? Калган калды, бирин көзгө илбеймин, бастым ашуу тайгак жолдун миңдейин, той дебесем, анан аны не дейин? Жашоо чиркин, бир тамшанып нерсекен, кант жедимбе, бал жедимбе, билбеймин. Шамал айдап, көлдүн киргил көбүгүн, кашка суудай мөлттей түшкөн өмүрүм, жыл айланып өткөн сайын жаштык күн, улам сулуу, улам ысык көрүндүң. Алыкул Осмонов. Сүйүү деген, сүйүү эмес эринден, сүйүү деген от чачышуу жүрөктөн. Бул турмушта нечен бекемиздер бар, добул уруп, сел жүрсө да кетпеген. Не бир нечен, не бир эстүү адамдар, дайрадан кең акыл менен жетпеген. Алыкул Осмонов. Эми балдар, Алыкул Осмоновдун өмүрү, чыгармачылык жолу туурасында кыскача маалымат ала алдык. Жана ырларына токтолуп, көркөм эмне кыла алдык? Окуй алдык балдар ырды. Эми балдар кыскача гана ушул Алыкул Осмонов туурасында суроолорго, тесттерге эмне кылалы? Жооп бере кетели. Алыкул Осмонов кайсы жылы кайсыл жерде туулган? 1915 жылы Чүй боорунда туулган, 1920 жылы Нарында туулган, 1922 жылы Ысык көлдө жарык дүйнөгө келген. Кана балдар, Алыкул Осмонов кайсы жылы кайсыл жерде туулган экен? Муну балдар өзүбүз эмне кылабыз? Таап, көңүл бөлүп таап чыгабыз. Кийинки суроо. Акын канча жашында
дүйнөгө келген, дүйнө салган. Канча жашында, мындайча айтканда, дүйнө менен кош айтышкан. 30га жакын чыкканда, 35 жашында, 40'тын кырында турганда акын канча жашында көз жумган. Алыкул акындын мыкты котормосу кайсы балдар? Сулууга, Груня Савельевнага жолборс терсин жамынган баатыр. Мына балдар. Биз Алыкулдун ырларын айтып атканда, Алыкул жеке эле баягы ыр жазбастан эмне кылган дегенди айтып өттүк. Орус тилинде жазылган чыгармаларга эмне кылган, чыгармаларды кыргызча которгон экен. Алыкул акындын туңгуч махабаты эң биринчи сүйүүсүн кимге арнаган? Ал кайсыл кыз болгон, ким болгон? Зейнеп, Асыл, Айдай. Алыкул акындын туңгуч махабаты ким? Өзүбүз таап чыгабыз. Классик акындын сүрөтү кыргыздын кайсы акчасына түшүрүлгөн? Алыкул Осмонов биздин акчабыздын кайсы акчабыздын алып жүргөндө биз Алыкул Осмоновдун сүрөтүн көрө алабыз балдар. 500 сомдо, 200 сомдо, 100 сомдо. Мына балдар, бул Алыкул Осмоновдун эмнеси экен, суроолору туурасында биз түзүлгөн тесттерге өзүбүз жооп беребиз. Алыкул Осмонов улуу жазуучу, күчтүү классик акын. Анткени ал жаш кезинен эле жетим калып, башынан оор күндөрдү өткөргөн. Анын китептери көптөгөн башка тилдерге да которулуп, аты өчпөй бүгүнкү күнгө чейин эсте калууда. Мезгил жана Алыкул деген поэзиясы бизге мурас катары калган. Ошол эле убакта киносу дагы чыккан. Алыкулдай поэзиянын эмоциялык, философиялык, көркөмдүк таасири терең ойчул акындын талантына тамшанып, аны элге таркатуу, кино аркылуу өмүрүн, чыгармачылыгын, жашоосуна аралаштырып жазган. Алыкул жөнүндө айта берсек, сөз бүтпөйт балдар. Мына балдар, биз Алыкул Осмонов туурасында эмне кылалдык, кыскача маалыматтарды угуу менен жана ырларына токтоло кеттик. Анда эмесе биз Алыкул Осмоновду жыйынтыктап, бүгүнкү биздин сабагыбыздагы үйгө тапшырмага көңүлүбүздү бөлөлү. Үйгө тапшырма ырлардан жаттап, көркөм айтабыз. Анда эмесе балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.